Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Бул кайрылуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаровго, Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке, укук коргоо органдарына деги эле жалпы кыргыз элиме маалымат катары бул кайрылууда максималдуу бөлүшүп таратып койгула, элге жетсин. Азыр кандай кара пиар жүрүп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул кайрылууну адамдардын укуктарын коргоо уюму оңго да кайрылам. Биздин укуктарыбыз азыр корголбой эле. Кечегини 11 августта мага покушение болду. Покушение, убийство. Кече ГКМнын сотрудниктери айтып атат, РГД-5 өтө опасный, бул граната экен, боевой деп. Сотрудник ГКМбы мага айтып атат да, ошентип биякта сүйлөшүп атышат, айтып атышат, ошондой коюлуп тур депчи. Эмне үчүн эмдиги чекте ошол покушение боюнча иш козголо элек? Эмне үчүн биякта эмне оюндар болуп атабы, саясий оюндар болуп атабы? Эмне үчүн укук коргоо органдары унчукпай отурат? Арадан уже экинчи күн өтүп атат. Мен уже өзүмдүн коопсуздугума, бир туугандарымдын үй бүлөмдүн коопсуздугуна уже сарсана болуп атам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз Конституциянын как гаранты катары менин үй бүлөмдүн, бир туугандарымдын коопсуздугун камсыздап бериңиз. Мен сизден ушуну суранам, талап кылам. Бул оюнчук эмес. Анан айрым адамдар ошол эле өткөндө жетим тоо казылсын деген пиар группа, атайын жалданган журналисттер менен түзүлгөн пиар группа кара фейктер азыр жамандап баштады. Илгиз бул өзүнүн грант машинесине өзү байлап койгон. Акмактар, эгер мен байлап койсом, ошону урматтуу коргоо органдары иликтеп чыккыла. Мени далилдегиле, анда мен өзүм байлап койгонумду. Каяктан алыныптыр ал граната, эмне болуп түшүп калыптыр машинеде? Иликтебейсиңерби? Иликтебейсиңер. Мына менде камералар турат, видео наблюдениялар. Эмне үчүн келбей атасыңар? Эмнеге камераларды албай атасыңар? Мисалы, запистерди. Менде үйдө, квартирада менде камералар бар. Аны эмне үчүн албай атасыңар? Бул жакта эмне табышмак болуп атабы же өйдө жактан чоңдор замешанбы? Ошол үчүн арлардын арты ачылып калбасын деп ойлогон ой максаттар ишке ашпай калып, азыр эмне кыларыңарды билбей балким план издеп атасыңарбы? Эмне болуп атат? Ошол боюнча маалымат бербейсиздерби? Ошол боюнча толук маалымат бериңиздерди мен суранам. Мен талап кылам. Кыргыз эли талап кылат. Канчалаган элдер, эл журт мага чалып атат, жазып атат. Урматтуу кыргыз элим, менин мага, бир туугандарыма бирденке болуп, коркунуч болуп, же кечекендей окуялар болсо, же мага бир нерсе болсо, мен алдын ала айтып коеюн, бүт жоопкерчилик азыркы бийликте. Бүт жоопкерчилик азыркы бийликте. Кече покушение болду. Эмгичекте менин безопасностьтум боюнча эч ким ойлонгон жок, эч ким да чалган жок. Камераларды бирөөсү келип караган жок. Покушение боюнча эч кандай кыймыл болгон жок. Эмгичекте иш козголо элек. Эмне оюн болуп атат? Эмне табышмак бир саясий оюндар болуп атабы? Анын ордуна, ошол иш козгогондун ордунда азыр мына эме деп атышат да, фейк армияларды жалдашып, фейк армиялар менен Илгиз өзү коюп койгон, анан муляж андай мындай деп ар кандай пикирлерди жаратып атышат. Акмактар, кыргыз эли көрүп турат кимдин ким экенин. Ошол кара пиарларды чыгарып аткандар. Мен өзүмдүн машинеме өзүм боевой гранатаны РГД-5 дегенди байлап алып, өзүмдүн семьямды салып алып, анан ээн эркин кафе аралап, ушинтип айдап жүрөт белем. Мен өзүмдүн жашоомду өлүм мага жить что ли надоело. Силер эмне ошентип өзүңөргө салыштыргыла, өзүңөр ошентип гранттан салып алып, ошентип машинеңерге алып жүрөсүңөрбү байлап алып. Ал жанагы зым эле экен, зым, мына кече көрдүк. Зым эле ошол асфальттын кырына, же болбосо бир какой-то курайга же бир таш тушка жаман жолдордон илингенде эле ал негизи жарылмак экен да. Эми экспертиза алып кетиптир, заключениясын көрүбүз. Болбойт да мындайчы, болбойт да мындай. Урматтуу кыргыз элим, мен дагы бир жолу айтам, бүт жоопкерчилик азыркы бийликте. Мен башка эчтеке деп айтпайм. Коррупцион схемалардын бетин ачсак дагы былтыйып, эч бир кадамдарга барбай атышат. Ошол эле Сез Бишкек боюнча, ошол эле Айыл чарба министрлигинде эчтеке болбогондой иштеп атышат.